Быйыл Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү экинчи жолу белгиленип жатат. Кыргызстан тарыхыны сыймыктана турган тарых Россия империясынын курамындагы жөнөкөй эмес жылдар улуттук боштондук үчүн күрөш жана үркүн элибиз үчүн чоң сыноолорду алып келди. 1917 жылы Россияда февраль, андан соң Улуу Октябрь социалисттик революциясынын жеңиши кыргыз элинин тагдырында кескин бурулуш жасады. 1924 жылы өзүнчө облус, андан соң Кыргыз Советтик социалисттик республикасы түзүлдү. Көптөгөн кылымдар мурда ажырап калган мамлекеттүүлүгүбүз кайра жаралды. Совет мезгилинде Кыргызстан экономикасы, маданияты, илим билими, саламаттык сактоо дүнгүрөп өстү, өнүктү. Өлкөбүз өнүккөн өнөр, жайлуу агрардык мамлекетке айланды. Ошону менен бирге советтик доор, саясий куугунтуктоолор, сүргүнгө айдоолор жана кулакка тартуулар, массалык репрессиялар менен коштолду. Ал кездеги драматизмге жана трагедияга жык толгон окуялар кыргыз элинин тарыхында өчпөс кара так болуп сакталып калды. Мындан туп-тура 80 жыл мурда 5, 7, 8 ноябрь күндөрү ушул чоң ташта мамлекетибиздин пайдыбалын түптөгөн Жусуп Абдурахманов, Мурат Салихов, Осмонкул Алиев, Баял Исакеев, Касым Тынастанов, Эркинбек Эсенаманов, Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков жана башка 138 чыгаан инсандардын кырчындай өмүрлөрү кыйылган. Жашыруун көмүлгөн сөөктөр ың-жынсыз 53 жыл жатып, 1991 жылы гана Бүбүра Кыдыралиева эжебиз кыш чыгаруучу эски заводдун жүрөк тиреткен сырын ачыкка чыгарган. Ал эми 1991 жылдын 30 августунда Кыргызстан эгемендүү мамлекет болоордун бир күн мурда 138 адамдын сөөктөрү ак кепилделип, кастарланып, кайра көмүлдү. Алардын арасында улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атасы Төрөкул Айтматовдун дагы сөөгү табылган. Тагдырдын буйругу экен 2008 жылы Чыңгыз Төрөкул Айтматов дүйнө салганда анын сөөгү атасынын жанына өз ата бейит деп атаган ыйык жайга коюлду. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстанда 1932 жылы сүргүнгө айдалгандардын саны 1000ге жетсе, ал эми 1933 жылы тап душманы кулак катары 5000ден ашык адам соттолгон. Андан кийинки саясий куугунтуктоолор 1937 жылы өтө эле күчөп, 1939 жылга чейин жүргөн. Жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык, интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык, комсомолдук кызматкерлер саясий куугунтуктун курмандыгы болушкан. Жалпысынан кийинки изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына ылайык Кыргызстан аймагында 20 000ден ашуун адам 1930 жылдардагы репрессиянын курмандыгы болушкан. Бул албетте кыргыз эли үчүн орду толгуш чоң жоготуу, чоң трагедия болду. Өкүнүчтүүсү, жазыксыз жерден бийликтин каарына кабылып, атылып, асылып, жок кылгандардын сөөгү кайсы жерге жашырылганы көп жылдар бою белгисиз болуп келген. 1996-97 жылдары атайын жыйнактар чыгып, биринчи жолу акталган 8000ден ашык адамдын тизмеси жарыяланган. Ушундай эле мамлекет улуттук коопсуздук комитети быйыл антып 30-50 жылдардагы саясий репрессия кабыл алган 1898 жарандын тизмеси кирген тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү деген аталыштагы 3-чү жыйнакты кече жакында жарыя кылышты. 20 000ден ашык саясий репрессиялардын курмандыктары жөнүндө маалыматтар иретке келтирип, көлөмү 3000 беттик 10 томдон турган Ак китеп деген аталышта басылма жарык көрдү. Аталган китептер репрессияга туш болгон биздин жарандарыбыздын алардын урпактарынын алдында жасаган эскерүү парзыбыз.
Мындан ары да бул ишти улантып, негизсиз абакка камалып, суроо соккуту жок атылып кеткендер тууралуу маалыматтарды чогултуп, жакындарына жалпы коомчулукка жеткирүү зарыл. Улуу ойчул жана гуманист биздин атактуу жердешибиз Чыңгыз Айтматов айткандай, өткөндү эстеп, келечегибизди күтө билгендиги үчүн биз барбыз. Кымбаттуу мекендештерим, бүгүн биз чогулган Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде алгач эл душманы деген айып менен атууга кеткен кыргыз элинин ошол кездеги чыгаан уулдарынын, тунгуч агартуучуларынын, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн түптөгөн инсандардын сөөгүктөрү коюлган. 2010 жылы комплекстин аймагына апрель элдик революциясынын жүрүшүндө курман болгондордун жаркын эсине арналып мемориал курулган. Алар өлкөбүздү авторитардык бийликтен коргоп, Кыргызстандын демократиялык өнүгүшүнө кеңири жол ачышты. Ал эми 2016 жылы Үркүн трагедиясынын 100 жылдыгына арналып Атайын мемориалдык комплекс ачылган. Азыр Ата Бейит комплекси өмүрү каны менен тарых жараткан кыраандар жаткан, Кыргызстандагы эч ким кыйыта алгыс ыйык зыярат кылчу жай болуп калды. Кымбаттуу мекендештерим, азыр Кыргызстаныбызда өз тарыхын сыйлаган татыктуу коом өсүп келе жатат. Эң күчтүү граждандык коому бар мамлекетке айландык. Тарыхты терең түшүнүү жана анын сабактан эске алуу менен гана Кыргызстан келечекте өнүгүүнүн багыттарын туура аныктайт. Болочок мүн үчүн бекем негиз түзөт. Азыркы дүйнөдө өзүнүн татыктуу ордун ээлей алат. Биз ар бир этностун тарыхын жана маданиятын окуп үйрөнүүгө, жайылтууга болгон умтулушун урматтайбыз жана колдойбуз. Ошол учурда ар бир кыргызстандык өзүнүн диний ишенимин жана этностук таандыгын унутпай, эң аввалы өзүн Кыргызстандын жаран экендигин андап түшүнүп, аны менен сыймыктана тургандай шартты түзүү зарыл. Кыргыздар сан кылымдарды карыткан, тарыхый жолунда өзүнүн улуттук идеясын, көөнөрбөс акыл ой, рух дөөлөттөрүн жараткан. Ошондо улуттук ыйык идеялардын бири бул ата мекендин эркиндиги, көз карандысыздыгы. Биз ата бабаларыбыздын жана балдарыбыздын келечек муундардын алдында мамлекетибизди жана эгемендигибизди көздүн карегинде сактоого милдеттүүбүз. Кудай бизге бирдиктүү, күчтүү, өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга тарыхый мүмкүнчүлүк берди. Муну ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы. Тарыхтын татаал жолунда эчен сыноолордон өткөн улуу кыргыз урпактары экенибизди, биздин өлкөбүз кылым карыткан улуу тарыхка ээ экендигин терең сезип, кыргыздын туусун бийик көтөрүп, улуттук ар намысты ыйык сактайлы. Кадырман мекендештерим, биздин бир гана мекенибиз бар, ал Кыргызстан. Мекенибиз үчүн, кыргыз жер үчүн, адилеттик эркиндик үчүн курман болгон мекендештерибиздин эстелигине таазим кылалы. Элибиздин башына экинчи мындай караңгы күндөр түшпөсүн. Жараткан элибизди ар кандай каргашадан, бөөдө, кырсыктан сактасын. Элибизге биримдик, жерибизге тынчтык берсин.